Beyiş nuru. Ыйык Курандын Фатх сүрөсүнүн акыркы аятынын башчагында улуу 4 халифага ишарат кылат. Мухаммад Аллахтын элчиси. Аны менен бирге сахаба болгон кишилер капырларга катуу өктөм, бири-бирине боорукер. Сен аларды руку жана сажда кылган абалында Аллахтан пазилет жана ыраазчылык сурап жаткандарын көрөсүң. Бул жерде Аллах аны менен бирге болгон деп улуу Абу Бакр разияллаху анхуга ишарат кылууда. Ооба, Абу Бакр разияллаху анху дайыма пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен ойдо, пикирде, амалда, ибадатта, иш-чараларда, мүдөөдө, максатта, көз карашта бирге болгон. Дайыма Расулуллахтын жанында болгон. Анда сөз башынан болсун. Алла ал менден ыраазы экен деп сураган кулу Азирети Абу Бакр разияллаху анху. Bir günü Yemenden Mekke'ge bir sodagер келет. Ал содагердин мал-мүлкүн Меккелик жергиликтүү тургун Ас бин Ваил аттуу киши алып акчасын бербей коет. Мындан ызаланган Йемендик содагер Абу Кубайс дөбөсүнө чыгып, Меккелик жалпы элге даттанып кайрылат. Бул даттануу пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам абасы Зубейр бин Абдул-Муталиб тарабынан жабыр тарткандардын укугун коргоо максатында Хальфул Вудул тобун түзүүсүнө себеп болот. Бул топко 20 жаштагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана 18 жаштагы Азирети Абу Бакр разияллаху анху да мүчө болгон болчу. Аллахтын элчиси менен Абу Бакрдын достугу дал ушинтип зулумдукка каршы күрөш менен башталган эле. Достук деп айттык. Туура. Бул сөзүбүздө ката бар. Анткени Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам эгер Раббим мага өзүнөн башка бир дос күтүшүмө уруксат бергенде, ал Абу Бакр болмок деп айткан эле. Эмне үчүн Аллах Расулуллахка өзүнөн башканы дос күтүүсүнө уруксат бербеди? Бул суроого кийинки чыгарыштарыбызда жооп бергенге аракет жасайбыз. Бүгүн биз Азирети Абу Бакр разияллаху анхунун Аллахка жана анын элчисине болгон сүйүүсүн, достугун, берилгендигин, чынчылдыгын, ааламдын сыймыгы менен болгон кыйышпас бир туугандыгынын деңизинен бир жутум сузуп бергенге далалат кылып көрөлү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга улуу милдет келгенге чейин жашоого көз жаптыра турган болсок, Азирети Абу Бакр разияллаху анху ааламдын мырзасынын ар тараптан бир кадам алдыда болгондугун байкасак болот. Айталы, Абу Бакр разияллаху анху бай содагер, Аллахтын элчиси кедей бир инсан. Азирети Абу Бакр Дарун Надвада азыркы тил менен айтканда парламентте көрүнүктүү бир инсан. Ааламдын сыймыгы карапайым бир адам. Абу Бакр Сыддык санжырачы илимдүү бир киши, пайгамбарыбыз кат тааныбаган бир адам. Мындайча айтканда, бир канча артыкчылыгы менен алдыда болгон Азирети Абу Бакр. Пайгамбарлык милдети келгенден кийин Расулуллахтын артына өтөт. Ошол бойдон андан бийик сүйлөшкө, андан алдыда басышка аракет да кылбайт. Атүгүл пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өлгөндөн 2 жыл өткөндөн кийин 63 жашка чыгып, мен Расулуллахтан көп жашай албайм деп дуа кылып, чыныгы ааламга жер которот Азирети Абу Бакр. Аллахка жана анын элчисине ыйман келтирүүдө эркектерден биринчи, бейиш менен сүйүнчүлөнгөн сахабалардан биринчи, ыйманынын улуулугунда биринчи, салих амалдарды аткарууда биринчи, фазилеттүүлүктө пайгамбарлардан кийин биринчи болду ал. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанында болсо, Курандын аяты менен айтканда экөөнүн экинчиси болду. Ыйык Курандын Фатх сүрөсүнүн акыркы аятында Аллах Таала 4 халифаны катарынан сыпаттары менен айтып жатып, биринчи ал тууралуу айтат. Мухаммад Аллахтын элчиси, аны менен бирге сахаба болгон кишилер капырларга катуу өктөм, бири-бирине боорукер. Сен аларды руку сажда кылган абалында Аллахтан пазилет жана ыраазчылык сурап жаткандарын көрөсүң. Бул жерде аны менен бирге болгон деп Абу Бакр разияллаху анхуну, капырларга катуу өктөм деп Умар разияллаху анхуну, бири-бирине боорукер деп Осмон разияллаху анхуну, ал эми руку сажда кылган абалда деп Али разияллаху анхуну сүрөттөөдө Аллах Таала. Исламиятта алгачкы болуу чоң бир неемат, сыйлык болгондой эле, анын курманчылыгы дагы ошого жараша аябай оор жана чоң. Бир жолу ааламдын сыймыгы болгон Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ибадатын жасоо үчүн Кабанын алдына барат. Бир убакта муну көргөн мушриктер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды жакалап жүзүнө түкүрүп, түрткүлөп, жемелеп жерий башташат. Сахабалар да эч нерсе кыла албай калган учурда
Капысынан алыстан кыйкырып чуркап келип ортого Азирети Абу Бакыр түшөт. Раббим Аллах деген үчүн өлтүрөсүңөр бемде деп мушриктерге бакыра баштайт. Буга ачууланган мушриктер бүткүл ачуусун Абу Бакырдан чыгарып, ур тепкиге алышат. Катуу ур токмоктон Азирети Сыддык Абу Бакыр өзүн жоготуп бир күн дегенде араң көзүн ачат. Өзүнө келүүсү менен оозунан чыккан алгачкы сөз ушундай болот. Расулуллах каякта? Ага эмне болду? Уулунун абалына боору эзилип турган али ыйманга келе элек апасы: "Башыңа эмне келсе да анын айынан келбедиби? Абалың болсо ушул. Дагы деле аны ойлоп жатасыңбы?" деп ачууланат. Энеси ачууланып урушуп койсо эле момундардын эң сыддыгы, эң ыймандуусу жөн жатып калмак беле. Жата алмак эмес. Кой айга келбей, апасынын Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын жанына алып баруусун өтүнөт. Энеси жана карындашына жөлөнгөн абалда Аллахтын элчисинин жанына барып, анын эсен соо экендигин көргөн соң көңүлү жай табат. Аны бул абалда көргөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да ыйлайт. Ошол абалда да адамдардын ыйманын ойлоп, Аллахтын элчисинен апасы үчүн дуа сурайт. Дуасын кылып бүтүп бүтпөй, эшиктен Азирети Абу Бакырдын апасы кирип, шахадат келтирип, мусулман болот. Азирети Абу Бакырдын өзүнүн ыйманга келүүсү болсо төмөнкүдөй болот. Соода иштери менен Таифти көздөй аттанып жаткан Абу Бакыр элдердин оозунан "Мухаммадул Амин өзүм пайгамбармын деп чыгыптыр" деген кептерди угуп калат. Мындай сөздөрдү уккан Азирети Абу Бакыр "Мен кыйыныраак элем го" деп башкалардай болуп текеберленбестен дароо барып Расулуллахка ыйман келтирет. Бул тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай сөзү бар: "Кимди исламиятка чакырган болсом, Азирети Абу Бакырдан башка бүт баары башта бир аз ойлонуп көрдү" деп айтат. Ошентип, Аллахтын элчисинин жанынан орун алган алгачкы эркек болуп калат. Ооба, мусулман болгондон баштап Азирети Абу Бакыр эч турбады. Бүткүл күчүн, убактысын, өмүрүн, мал-мүлкүн исламият үчүн арнады. Исламиятка кирүүсү менен эле аз убакыттын ичинде көптөгөн адамдардын динге кирүүсүнө себеп болду. Алардын ичинен эң көрүнүктүүлөрү Усман бин Аффан, Талха бин Убайдуллах, Саад бин Абу Ваккас, Зубайр бин Ауам, Абдурахман бин Ауф, Абу Убайда бин Жаррах жана башкалар болгон. Колундагы акчасы менен да динге кирген кулдарды сатып алып, бошотуп турган. Алардын бири да айтылуу атактуу азанчы Билал Хабаши болчу. Азирети бин Халаф Билалдын үстүнө оор кызыган таштарды бастырып кыйнап баштайт. Буга күбө болуп калган Азирети Сыддык "Бул кулуңду мага сат" деп айтат. Залым Умай мыйыгынан күлүп, оозуна келген баа менен 200 дирхам деп нарк коет. Азирети Абу Бакыр анын айткан баасын берип, Азирети Билалды боштондукка чыгарат. Умайдын Азирети Абу Бакырды мыскылдап, 2 дирхамга да татыбаган бир кулду сага 200ге сатып ийдиме деген сөзүнө Азирети Сыддыктын жообу "Бул адам үчүн 1000 дирхам дегениңде аны да бермекмин" болот. Уулунун мынтип акчасын иштетип жатканын уккан атасы Абу Кухафа "Каяктагы кулдарды сатып алып жаткан кандай келесо соодагерсиң" деп нааразы болот. Бирок бир күн Мекке фатх кылынгандан кийин Азирети Абу Бакырдын атасы да ыйманга келип, Азирети Билалдын азан айтканын укканда уулунун аябай мыкты соодагер болгондугуна ынанып, сыймыктанган. Азирети Абу Бакыр разияллаху анхунун исламга чейин 40 000 дирхамдык байлыгы болгон болсо, анын 50 дирхамдан башкасын баарын ушинтип кулдарды эркиндикке чыгарууга сарптаган. Калган 50 дирхамды да Мадина шаарында жайгашкан Масжидул Набавиге, башкача айтканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мечитинин жери үчүн берген. Мындан улам бүгүнкү күнгө чейин мечитте кылынып жаткан ар бир ибадаттын соогунан пайгамбарыбыз халифасы болгон Азирети Абу Бакырда үлүшкөр болуп турат деп түшүнсөк болот. Мынтип жакшылык жасоодо эч кимди алдына салбаган Азирети Абу Бакырды өзүнө үлгү туткан Азирети Умар жакшылыкта жарышкыла деген эрежеге таянып, бул жаатта Абу Бакыр разияллаху анхуну өзүнө атаандаш тутуп, ичинен тымызын аны менен жарышчу. Ар дайым ага жетүүгө аракеттенер эле. Бирок өзү белгиленген ар жарыштын жыйынтыгында Азирети Умар ушул сөздү айтар эле: "Эй Абу Бакыр, сени ашып болбойт. Сени жакшылык жасоодо озуп болбойт" деп баа берет болчу. Бир ирет Табык жүрүшү үчүн акча чогултулуп жаткан. Ар ким колунан келген жардам берип, кол кабышта болчу. Абу Бакырдын колунда жоктугун билген Умар бул жүрүшкө кошкон салымы менен бул жолкусунда сөзсүз Азирети Абу Бакырдан ашып өтөөрүн ойлойт. Колунда 4000 дирхамдын 2000-ин алып келген Умар разияллаху анху Расулуллахтын "Үйүңдө эмне калтырдың?" деген суроосуна "Болгон байлыгымдын жарымын" деп жооп берет. Ооба, бул чындыгында чоң жоомарттык. Бүгүн биз дүр дүйнөбүздүн 40тан биринде Аллах жолунда бере албай жатканда, бар дүйнөсүнүн жарымын арнап салуу эрдик эмей эмне?
Эми Азирети Умар 2000 дирхам алып келген болсо, Абу Бакр разияллаху канча алып келди деп ойлойсуз? Hazret Abu Bakr raziyallohu anhu'nun kolunda biraz gana dirham. Bunu görgөн Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem Abu Bakr raziyallohu anhu'dan "Үйүңө эмне калтырдың?" деп сурайт. Айтылган жооп ушул болот. Ey Аллахтын элчиси, үйүмө Аллах жана анын расулун гана калтырдым. Башка эч нерсе калтырган жокмун. Муну уккан Hazreti Умар досу Абу Бакр разияллоху анхунун улуулугуна, Расулуллахка болгон берилүүсүнө аябай суктанып, көздөрү жашылданат. Анан ушул сөздөрүн айтат. Ey Абу Бакр, сенден ашып өтүү мүмкүн эмес. Ооба, чындап эле жакшылыкта, салих амалдарды аткарууда Hazreti Abu Bakr raziyallohu anhu'dan ашып өтүү мүмкүн эмес эле. Ошол себептен Аллах Расулунун Исламият үчүн эч кимдин байлыгы Абу Бакрдын байлыгынчалык пайдалуу болбоду деп айткан. Анткени ал эмне тапса баарын Аллах жолуна арнайт болчу. Бир жолу бир кайырчы кайыр сурап келгенде, бергенге үстүндөгү кийиминен башка эч нерсеси жок болуп калып, аны да чечип берип коет. Кийимсиз калган Hazreti Abu Bakr кийерге эч нерсе таппай, үстүнө бир капты жабууну алып, Расулуллахтын даргөйүнө келет. Аллахтын элчисинин жанында турган Жабраил алейхиссалам Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга ушундай дейт. Алла Абу Бакр ушул абалында менден ыраазы экен деп сурап жатат, дейт. Көздөрүнөн аккан көз жаштары менен Hazreti Abu Bakr raziyallohu anhu ыраазымын, я Раб, ыраазымын, я Раб деген сөзүн кайра-кайра кайталайт. Ооба, бул суроо Аллах тарабынан Hazreti Abu Bakr raziyallohu anhu'дан гана суралды. Башка эч кимден суралбады. Абу Бакр разияллоху анхудай болуу чындыгында кыйын. Халифа, башкача айтканда мамлекеттик башчы болуп турган кезинде да халифалык кызмат үчүн бир тыйын маяна албай күн кечирет. Үй бүлөсүнүн муктаждыктарын камсыздоо үчүн элдердин кой эчкисин, сүтүн акчага саап берип үй бүлөсүн багат. Муну уккан Умар разияллоху анху ортого түшүп, казынадан айлык бөлүп берүүлөрүн маселе кылып көтөрүп чыкканда, Hazreti Abu Bakr алган айлык маянасын актай албай калуусунан корккондугун айтат. Hazreti Umar болсо, убактысы болгону мамлекет иштерине араң жетерин, мындай иштерге убактысы болбоосун айтып көндүрөт. Ошондо да Hazreti Abu Bakr бир халифага калкынын ичинен эң аз деп белгиленген айлык берилет деп, эң аз айлык маянадагы өлчөм менен мамлекеттик казынадан айлык алмай болот. Алган айлыгынын бир аз эле бөлүгүн иштетип, калганын сактап койчу экен. Ал биз көргөн президенттердей жашабады. Калкынын эң кедей жараны сыяктуу, кээде ач калчу, кээде эң эски кийимдерди кийер эле. Алган маянасын сактап койгон бөлүгүн өлөөр алдында байтул малга, бизче айтканда мамлекеттик казынага өткөрүп берүүсүн Hazreti Umar разияллаху анхуга табыштайт. Муну көргөн Hazreti Umar: Аллах сага ырайым болсун, о Абу Бакр. Аркада калгандарга аткарылуусу өтө оор болгон жашоо өрнөгүн калтырдың, деп айтат. Чындыгында бул чыгарылышта башта айтканыбыздай Hazreti Abu Bakr разияллаху анхунун Аллахка жана анын элчисине саллаллаху алейхи ва саллям болгон берилгендигине сүйүүсүнө көбүрөөк басым жасоону ниет кылган элек. Hazreti Abu Bakrдын жашоосу баштан аяк өрнөктөргө толо болгондуктан айта берсең сөз түгөнбөйт. Деги эле анын улуулугун, аруулугун кичинекей бир роликке батырып коюу да мүмкүн эмес. Ансыз да сөздү кыскарталы, маселени анын сүйүүсүнө бурайын деп калемдин чылбырын тизгинде олтуруп ушул жерге келдик. Ырас, Hazreti Abu Bakr разияллаху анхунун сүйүүсүнө токтололу дедик. Көптөгөн мисалдардан бирөөсүн айтып жыйынтыктайлы. Мекке багындырылгандан кийинки мезгил. Hazreti Abu Bakr разияллаху анхунун атасы Абу Кухафа ыйман келтирүү үчүн Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламдын жанына келет. Атасынын исламиятка киргенин көргөн Hazreti Abu Bakr көздөрүнөн жаш агып, бышактап ыйлай баштайт. Анын ыйлаганын көргөн Аллахтын элчиси: "Эй Абу Бакр, сенин атаң ыйманга келди. Күлүп сүйүнүүнүн ордуна эмне үчүн ыйлап атасың?" деп сурайт. Абу Бакр разияллаху анху көзүнүн жашын сүртүп ушундай дейт: "Эй ааламдын сыймыгы, мен аракет кылдым. Алла мага атамдын ыйманга келүүсүн көрүүнү насип кылды. Сен да абаң Абу Талиптин ыйманга келүүсүн менде эле каалап, менден да көбүрөөк аракет кылдың. Бирок ага насип кылбады. Кана эми ушул ыйманга келген менин атам эмес, сенин абаң болуп калса, анда сен кубанмаксың. Сенин кубанганыңды көрүп мен да кубанмакмын", деп ойлойт.
Азирети Абу Бакыр эч качан өз кызыкчылыгын Аллахтын элчисинен мурун койбоду. Бүт баарын Расулуллах үчүн, Аллах ыраазычылык үчүн арнады. Керек учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келген окторго өзүн тосуп калкан кылды. Керек учурда Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламга дос, керек учурда бир тууган. Ал эми ал жок кезде бүткүл үммөткө таянар тоо, жөлөнөр аска болуп берди. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам дүйнөдөн кеткен күнүн эстеңиз. Баары нес болгон. Азирети Али бир бурчка тыгылып ыйлап жаткан. Азирети Усман разияллаху анху өзүн эс үчүн акылын жоготкон абалда. Азирети Умар разияллаху анху умарчылыгын кылып кылычын колго алып, ал өлбөдү, ким өлдү десе башын кыя чабам деп кыйкырып жүргөн. Ананчы ким болсо да бул акыйкатты жүрөгүнө сиңирүүнүн алдында ушундай абалга келмек. Анткени кабыл кылуу оор болчу, ишенүү кыйын болчу. Ушундай оор курдалда, кыйын учурда мөгдөп турган элди жөлөп, жыйнаган, мүдүрүлгөн элди тиреп тургузган бир тоо керек болчу. Ал да Азирети Абу Бакыр болду. Ал элдин алдына чыгып, "Ким?" деди өктөмүн менен. "Мухаммедке сыйынган болсо билип койсун, ал өлдү. Ким Аллахка сыйынган болсо билип койсун, ал түбөлүктүү, тирүү." Анан төмөнкү аяттарды окуду. Мухаммад болгону пайгамбар. Андан мурун көптөгөн пайгамбарлар жашап өткөн. Азыр ал өлүп же өлтүрүлсө, силер мурунку абалыңарга кайтып кетесиңерби? Ким артка кайтса албетте Аллахка эч кандай зыян келтире албайт. Бирок шүгүр кылып, сабыр кылгандарга Аллах сөзсүз сыйлык берет. Баары өзүнө келет. Туура. Бул аятты баары жатка билишет эле, окуп жүрүшөт болчу. Бирок ошондо баары бул аятты Азирети Абу Бакыр разияллаху анхунун оозунан жаңыдай вахий болуп жаткандай угушту. Ыйык Курандын тафсири болгон Рисале-и Нур жыйнагында ушундай деп айтылат. Кимдин мүдөөсү улуту болсо, ал өзү жалгыз бир улут сыяктуу. Кимдин мүдөөсү өзүнүн напсу болсо, ал болгону бир адам, а балким жырткыч айбан. Али разияллаху анху болсо ушундай дейт. Адамдын мүдөөсүнө карап анын баасы бычылат. Дартың мүдөөң бир гана карын тойгозуу болсо, анда сенин наркың ошол карындан чыккан нерсечелик. Азирети Абу Бакыр разияллаху анхунун максаты мүдөөсү жалпы үммет болчу. Ал ушинтип дуа кылчу экен. "О эгем, менин денемди тозокто ушундай чоңойт. Тозокто пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бир да үмметине орун калбасын. Натыйжада үмметинин тозокто күйгөнүн көрүп да, ахиретте дагы Расулуллахтын маанайы чөкпөсүн" деген экен. Абу Бакырдай болуу оңой эмес. 5-тин 8 дарбазасынан тең чакырыла турган Абу Бакыр. Жалпы үмметтин ыйманынан ыйманы оор болгон Абу Бакыр. Пайгамбарлардан кийин эле келе турган Абу Бакыр. Пайгамбарыбыздын эң жакыны Абу Бакыр. Баарыбыз Азирети Абу Бакырдай Расулуллахка жакын болууну, 5-тин 8 дарбазасынан тең чакырылууну, айбандардай керт башыбыздын дартын эмес чыныгы адамдардай, Азирети Абу Бакырдай жалпы элдин, улуттун, коомдун, үммөттүн камын ойлогон эр азаматтардан бололу, ошону насип кылсын. Мындай улуу инсандардын жашоосу биз сыяктуу караңгыда жол таппагандарга нур бол берет. Адашкандарга жол көрсөткөн жылдыз бол берет. Биз мусулмандар азыркы күндө жол таппай калган кезде кайдагы батыштын философторун ээрчип, алардын көрсөтмөсү менен жашаганга аракет кылып жүрөбүз. Абалыбыз кандай гана аянычтуу. Бедүй заман айткандай, дан салынган кампада ачкадан өлгөн тооктордой эле болуп калдык. Ойгонолу, ойлонолу, чыныгы ээрчүүгө татыктуу болгон бейнелерди ээрчийле. Бейиш нуру.